Саматбек Сатаров мырзалар студиябызга келип. Кол чалары менен келгиле. Куттуктарыңыздар менен. Куш келипсиздер биздин студиябызга. Жигиттердин колун кармаш керек. Карачы. Көзүң сүйүнөт го. Четинен эми Нургуз баштаңыз эми соодану. Ооба. Негизи камчыдан баштагым келип жатат. Камчыга өзгөчө маани берсек туура болот болуш керек. Себеби айтып коюшат, колунда жүрүп билинбейт, камчыдан өткөн курал барбы деп. Өзгөчө дагы жазалыптыр, кооз, көрктүү, көркөмдөлүп, ошондон баштасаңыздар. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү замана эфиринин көрөрмандары. Камчы жөнүндө суроо бериңиз. Эми камчы баягы байыртан келе аткан кыргыздын бир куралы. Өзүңүз айтып кеткендей, камчыдан өткөн курал жок, колунда жүрүп билинбейт дейт го. Анан ар бир кесип ээлери өзүнүн жумушун бир көрсөткүсү келет экен. Майын чыгарып, майын чыгарып көргөзү келет экен. Мен келиңизчи, мен кармайын чыгам. Зергер болгон себепти ошол камчыны жөн эле бир кайыш менен, табылгы менен бир чектеп койбостон, ошо күмүш менен дагы кооздоп бир жасалган. Демек күмүш турбайбы, аракет кылдык да. Ооба. Бектем Самат экөөңүздөр тең тиги, биз чогуу иштейбиз. Чогуу бир жерде. Устаханаңыздар чогуу. Чогуу бир жерде бир устаканада иштейбиз. Анан мен ошо булгары жалаң ушу булгардан буюмдар жасайм. Самат болсо, могу темир күмүш менен көркөмдөп турбайбы? Бүтүн турбайбы? Жасап берип жакып өткөрмөй? Темир менен булгар экөө дайыма чогуу жүрөт да. Бул өнөрдү деле аркалаш үчүн момундай ийгиликке, ушундай деңгээлге жетиш үчүн бир далай убакыт сарптады го дейм. Кимдерден үйрөндүңөр? Устаттар тууралуу айтыш керек го? Ооба, сөз. Биз 2015 жылы ошо Чокморов атындагы училище бар. Ошол жерде окуп 2 жыл ошол жактан үйрөнүп чыкканбыз. Агайларыбыз. Билимдүү. Ошол жактан таанышкансыздар экөөңүздөр. Ошол жактан таанышып, анан ошондон бери эле чогуу келип атабыз. Курсташ, анан дос, кандос болгон турбайсыздарбы, ушул убакта? Ээр токумду көрүп, ат эле болгум келип кетти аңгөр. Эмне деген ээр токум? Эмне деген сон? Эми камчыдан ээр токумга өтсөк, мүнөздөп айтып берсеңиз абдан кызык экен чынында. Бул ээр кыргыз ээр. Биздин ата бабалар илгери жалаң ушундай кыргыз ээр токунуп минишкен. Бул кыргыздын көчмөн турмушунда ээр аябай чоң роль ойногон. Мисалы ошол эле бир жерден экинчи жерге көчкөндө сөз ээрсиз көчкөн эмес да. Ошондой эле жанагындай согуштарда илгери баягы согуштар көп болгон экен. Кыргызда өзү жоокер эл. Ошол маалда ошо ээрин жүрбөгөн эл деңиз. Айтсаңыз, бул эми ээрин аябай чоң пайдасы тийген да. Кошулам. Бирок азыр сиздин жасаган эмгек мындай көркөмдүү экен да, күнүмдүк турмушта колдонулабы же кандай учурларда колдонулат? Сыйга көбүнөсү, көбүнөчө сый урматкабы? Колдонсо да болот, анан муну деген үйгө илип койсо да болот негизичи. Көрк кылып, Илгери кыз узатканда ошо сеп катары берген экен да, ээрди дагычы. Кызга бергенби? Берген. Себеби могу ээр аябай кооздолуп, таштары менен шөкөттөлүп жасалып атпайбы күмүш менен. Себеби ошо аял заты ошол ат минип баратканда сулуулук дагы беришкен, экинчи жагынан ошо көргөн адам биринчи ошо ээрге көрсөтүш экен да, ээрдин сулуулугуначы. Анан баягы аял затын калкалап калыш үчүн дагы ошо көздөн калкалоочу дагы. Кадыр баркың деле көтөрөт го дейм, момундай ээр менен баратсаң. Албетте. Атыңды деле сени деле көрбөйт, ээрди тиктеген боюнча эле калат го. Сонун көркөмдөрүптүр, азаматсыздар. Жүгөн турат колунда окумуш жасалган. Мулардын бардыгын не деген эмгек, не деген көздүн майы. Анан эле мындан сырткарыда мына күнүмдүк турмуш тиричиликке кыздарга келектүү мына могул жерде мен жанагы билерик кана алтын апам деген мен билерикти окумуштоон экен мына карап көрүңүз. Күмүш менен могу сары не деген бул металлдар? Сарынды негизи азыркы убакта ошо алтынга буулап жасап жүрөт, кооздук үчүн да. Бирок алтынга буулангандан кийин бир айга жетпей ошо алтын өчүп калат да. Биз болсо ошол өчүп калбасын деп баягы кооздук үчүн деп ошо сары түстүү металлды дагы бир кичинекей жерине кошуп кеткенбиз. Бул өчпөйт, өңү да кетпейт. Сапаты дагы эң жакшы болот экен, Кардарлардын талабын кантип эске аласыздар? Суроочу талап күч кайсыл мындай буюмдарга көбүрөөк? Суроо талап негизи баарына эле жакшы азыр. Күмүшкө да жакшы суроо талап бар, анан булгарга да жакшы суроо талап бар. Көбүнчө ошол майрамдарда, ошо даталуу күндөрдө ошо бизге заказ беришет. Белек катары бергенгечи. Маселен, азыр жаңы жылда эмнеге басып жасап, кайсы белекти көбүрөөк буйрутма берип жатышат? Жаңы жылда ушул капчыктарга көбүрөөк заказ беришет. Капчыктарга, курларга.
капчыкты бош бербей ичине тыйын салып койсоң андан жакшы. Негизи ушул кыргыздын эле байыркы күнүмдүк турмушта колдонуп жүргөн нерселерге мындай бир креативдүү көз карашта анан ылайыктуу кылышыптыр да. Буга чейин кыргызча Булгардан ушундай жазалып жүргөн, бирок абдан оор кылып ыңгайсыз болгондо анан азыркылар бир топ өзгөрүлүптүр. Мунун баарын заламын талабына ылайыктап, анан суроо талапка ылайыктап басым жасаган болушуңар керек. Ошо мүнөздөп берсеңер жөнөкөй эле капчык, бирок азыр мисалы карталарды көбүрөөк колдонот. Ошолорго ылайыкталган чак келет да карталарына. Бүт ошонун баарын эсептеп эске алып мисалы ичинде ушул карта салгычтарына өзүнчө экен баардыгы. Ооба. Көч бара-бара сүрөт дегендей, ошо башында сиз айткандай мындай ыңгайсыз. Тыйын салгыч өзүнчө азыркы, бара-бара ошо тиги буйрутма берүүчү кардарлардын талабына ылайыктап, анан ошо ылайыктуу жасап атабыз да азыр. Анан мындай чакан кылып ошол эле убакта мындай чөнтөккө салганга ылайыктуу, сумка, куржунга салганга ылайыктуу болуп чаканыраак кылып жасаганыңарда өзүнүн бир себеби болуш керек. Бир нерсе дагы кошумчалай кетсек болот. Бул булгарлар эң негизгиси бизди кубандыра турган нерсе өзүбүздүн Кыргызстандан иштетип чыккан булгарлар жана ошону да жасаганда өзүбүздүн кыргыздар эле да. Анан сүйүнсөк болот, биздин да колдон көп нерсе келет деп. Эл аралык көргөзмө жарманкелерге катышып жүрөсүздөрбү? Катышып жүрөбүз. Мен оюмча көчмөндөр оюна барган окшойсуздар. Эмблемалары түшүп турат да эмгектерге. Бул Кыргызстанда өткөндө барганбыз. Анан Казакстанга барып жүрөбүз. Жакында эле ошо Тараз шаарына барып келдик. Ошол жака барып, анан ошо Кыргыздын буюмдарына аябай суктанат экен да, бөлөк элдерчи. Негедир бөлөк жактын деле усталары, чеберлери жүрдү, бирок негедир ошо биздин буюмдар деле тегерек. Эмне үчүн? Өзгөчө го дейм биздикичи. Каратат. Көргөн адамдын көзүн суктанып сүйүндөт да. Ошол себептен болсо керек. Баалары тууралуу да бир аз айталы, бирок мындай өтө кымбат айтып учук чыгып кетпесин, жай мындай айтыла. Эми бирок кол эмгек ар дайым башка буюм баалуу турат, бийигирээк турат. Аны айткан себеби мисалы үчүн катардагы ошол улакка чабылып жүргөн эрлер 5000 сом, 6000 сомдун тегереги, кыргыз эрлери бар мисалы үчүн 10-15 миң сом ашып кетсе, момундай ээр токум бүт мындай толугу менен канча болжолдуу могу күмүш ширетилген? Мисалы ушул эрдин орточо баасы $3000. Орточо баасы да. Андан өйдө да болуп калышы мүмкүн, буйрутмага жараша. Андан ылдый да болуп калышы мүмкүн да. 86-87ден эсептеп алгыла өзүңөр. Ар бир мастердин өзүнүн чеберчилигине бир ошого жараша дагы баасын коет. Мисалы эмгегине жараша, биздин мисалы устат агайлардын эрлерин билебиз. Ал мисалы 45 000, 30 000 доллар деп өткөзгөн эрлери бар экен да. Биз да угуп аябай таң беребиз алардын жасаган эмгектерине, иштеринечи. Анан буюрса биз да ошол деңгээлге жетели деген аракеттебиз. Адамга негизи убакыт же акча жетпей турат дейт го Нургуз. Эң туура сөз. Сыңары убакыт негизи эмне деген убакыт? Канча убакыт кетет могу? Негизи азыр деген алгач муну жасаш үчүн кайыш менен, булгар менен орош үчүн биринчи ээр жасалыш керек да. Жыгач уста менен иштешиш керек. Сөз биринчи эле ошо жыгачын даярдаганга туура келет. Эрин өзүн чаап жыгачтан. Андан кийин чылгый тери менен капталат. Буюрдун чылгый териси менен капталат. Андан кийин могу сыртына булгар менен каптайбыз. Анан кайра темирлери өзүнчө жасалат. Тети бүт колго кесилет темирдин баары. Ар бир могул металдын, күмүштүн бетинде узорлор турат го, орнаменттер. Ошонун ар бирин колго чийип чыгабыз кагазга, карандаш, ручка менен элечи. Анан эми кайра аны ксерокопия кылып, кайра металлга чаптап, анан аны лобзик деп өзүбүздүн атайын инструментибиз бар, ошол менен кесип чыгабыз да. Станок деген түшүнүк бар да, заман тили менен айтканда. Сиздердики кандай? Станок деген түшүнүктөр бар, бирок алардын баасы өтө кымбат, жогору. Эми ага биздин чама чаркыбыз чак келбей аткан учуру азыркы убакта. Оюм чийимдер бирок ушул карабайсызбы? Ошонун баарын ар бирин бирден кесип чыгабыз да. Ручной, анан кесип чыккандан кийин бул уже сквозной болуп калат. Анан аны кайра ушундай бир канча градуста ысытып, анан эки металлды бири-бирине бириктиребиз. Ширетебиз. Анан ширеткенден кийин анан ою көрүнүп, андан кийин эле дагы жумуштар көп. Аны кислотага салабыз, аны шкурка кылабыз, анан кайра полировка деген жумуштар бар. Оңой эмес экен да. Оңой эмес. Көздүн майын алат. Көздүн майын алат. Бирок өзүңөргө жагат да бул жумуш. Жагат.
Өзүбүзгө жагат. Рахат алып иштейбиз. Рахат алып жашайсыз. Рахат алып иштейбиз. Өзүңүзгө өтө жагып, мындай бул буюм мен үчүн бул сатылбайт деген буюмдар барбы? Эксклюзив. Бар, андайлар бар. Эмне? Мисалы мен эң биринчи жасаган жумушум бар, үйдө да, аны сатпайм. Сурагандар болгон. Картина. Сүрөт, териге оюлган, Териге түшүрүлгөн. Сат деп сунуштагандар болот, бирок саткан эмесмин да. Анткени эң биринчи жасаган жумушум жакшы көрүнөт да көзгө. Жакшы. Негизи эми азыркы заманда болсо жазаган эмгегиңен мээнет табып, анан кийин акча табыш керек деген маселе турат да. Маселен биздин президентибиз Садыр Жапаровду дагы ушул жаратмандык тууралуу мыйзам кабыл алганда сизге окшогон жаш стартаперлер дейбиз, ойлоп табуучулар, сиздер деле бул негизи ойлоп табууга кирет да. Анан ушуну сатууда кандай ыкмаларды колдонуп жатасыңыздар? Креативдүү экономикага чоң салым кошуп жатасыздар да. Бул дагы бир четинен алганда ушул креативдүү экономиканын өлгөсү да. Туризмди өнүктүрө турган бир багыт. Анан кандай жазап эле тым болбостон аны таркатуу, сатуу, жайылтуу маселесин менен кимдер менен иштешесиңер же өзүңөр эле бул тармакта адис болосуңар? Ооба, тиги азыркы сиз айткандай заман талабы бөлөк болуп атат, азыр интернеттин заманы. Анан ушу жазган буюмдарыбызды Инстаграмга чыгарабыз, ТикТокко чыгарабыз. Анан ушундай көргөзмөлөр болот дайыма бизде. Ошол бир жылдан бери бат-баттан уюштуруп атат көргөзмөлөрдү. Бул жакшы демек силерге, уже бир бул кол өнөрчүлөргө мындай колдоо да. Ошо көргөзмөлөргө чыгабыз көбүнчө. Анан ошол жактан көбүрөөк буйрутмалар болот. Көргөн эл көп болот. Силердин кардарыңар ким ошондо? Кайсыл аудитория көбүнесе? Биздики кыргыздардан дагы бар, чет элдик элдер дагы алат көбүнчө. Эки элге эки баа окшойт. Кыргызстандын туристтери ушу биздин кол өнөрчүлүктү, оюма чиймебизди, анан жаратылышыбызды көргөндө келишет экен да. Ошол себептен туристтер көбүрөөк кызыгат. Эки элге эки бааны коесуздарбы? Окшош эле. Окшош эле коесуздар. Бул жагынан кеңпейил экенсиздер да. Баракелде, жакшы. Шаарга бирөө келип дүкөнгө кирип келин алайын деп атса керек, кызматчы кыздан сурап атат, ай кызым тетиги чоң сөйкөн канча десе, эже ал сөйкө эмес, ал люстра деп коет дейт. Карачы таң, ушу люстрада элекен бу. Жаңы жылга жубайыңызга белек кылган турат окшойсуз. Өзгөчө карап алып турасыз да. Жактай сонун экен. Баракелде, жакшы. Белек деп айтып калдык. Негизи кыргызда эркекти пир деп баалашат эмеспи? Анан эркек колдонгон нерсени ар дайым барктап өйдө коюп, жерге койбой азектеп келишет да. Себеби эркек колдонгон нерседе, жасаган нерседе өзгөчө бир мындай касиеттүү күч бар деп ансыңары ошо белек. Бешти бериңизчи. Ансыңары ошол жаңы жылда биздин мырзалар жасаган эмгектерге баа берип, белек кылып тандап алгыла деп мен чакырып үн таштап кетер элем. Азаматсыңар жигиттер, көз тийбесин, сөз тийбесин. Азаматсыңдар деп койчу. Нургуз деймисиз? Мен жакшы жарнамалап бердим да. Туура айтасыз. Көзүңөрдүн майын кетирип, ата көргөн ок жонот, эне көргөн том бычат деген ушул кыргыздын уул кыздары сиздердей болгон мыкты жигит кыздар көбөйө берсин. Дагы бир жолу ушул жигиттердин атын атагым келип атат. Мынакей Булгары чебери Карыбек уулу Бектемир, Саматбек Сатаров, Зергер уста биздин студиябызга келип жакшы маек курушту. Рахмат сиздерге. Көз сүйүнүп атат, жүрөк сүйүнүп атат. Биздин сапарыбызды жакшы музыка уласын.